Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин ден соолугуңуздарга ар дайым кам көргөн Ден соолук бурчу программасы кызматыңыздарда мен Төлөн кызы Нуркыял. Саламатсыздарбы? Ал эми биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Нургазиева Мээрим, окулист, балдардын көз дарыгери. Саламатсызбы Мээрим эжеке, кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Абдан жакшы. Алгач кеп баштар алдында сиздин дал ушул кесипке келүүңүзгө кыскача токтолуп кетсек, эмне үчүн дал ушул кесипти тандап алдыңыз? Жана канча жылдан бери дал ушул кесипти аркалап иштеп келесиз? Тандап алганымдын себеби мен өзүм апам дагы кесиби дарыгер, терапевт, өпкө боюнча дарыгер болуп иштейт. Ошондуктан мен кичүү кесимден баштап эле жанында жумушуна көп барып, ошо элдерди көрүп, айыктырып аткандарын көрүп, кызыгып жүрчүмүн. Кыялданып мен да ушундай болсом деп, ошентип кесипти тандадым. Канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Окулист болуп иштегениме, бул жумушта иштегениме 1,5 жыл болду. Негизи практика башталганы 3 жылдай болуп калды. Замандын талабына ылайык бул дал ушул кесип абдан керектүү кесип десем болот. Анткени азыр ар кандай техникалардын чыгышы менен көздүн көрүүсүнө закымын келтирген дагы нерселер чыгып атат. Мисалга алсак, алардын ичинен смартфон, компьютер дегендер. Ошолорду деги эле жаш балдарга кандай коркунуч жаратат көрүүсүнө? Смартфон деген бул азыр 21-кылымдын оорусу болуп калды. Анткени бул балдарда эле эмес, улуу биздин арабызда деле. Ошондон мындай айтканда зависимость болуп калган да. Анын негизи көзгө аябай начар таасир берет. Биринчиден бул деген биз телефон менен колдонгондо көпкө чейин, көп убакыт боюнча көп колдонобуз. Социалдык ар кайсы тармактарга киребиз, кино, мультиктерди көрөбүз. Ошентип отуруп, анан көп убакыт отурганда көз чарчайт. Көз чарчап, анан хрусталик, то есть чечекей деп коет кыргызча. Ошондон ал эметип коет, тиги иштеши уже начарлай баштайт. Ошол эме чечекейдикичи, ошол спазм аккомодация деп коет. Ошол бара анан көздүн көрүүнүн начарлашына алып келет. Бул биринчиден, это убакыт боюнча. Экинчиси, это телефон менен колдонгондо, телефон негизи көк түстөгү нур чыгарып турат да, ошол көзгө аябай мындай жаман таасир берет. Терс таасир берет. И ошондуктан дагы ал дагы көздүн ошол начарлашына, көз көрүү начарлашына абдан жакшы. Ата энелерге кайрылууңуз болсо, жаш балдарга, өздөрүнүн балдарына күнүнө канча саат, канча убакыт телефон карматууга уруксат берилет, канча коопсуз болот дегеним? Негизи күнүнө 1,5 саат, это эң көбү. 1,5 саат колдонсо болот, бирок аны деген бөлүш керек. Бир отуруп караганда 1,5 саат көргөн да туура эмес. Аны 15 мүнөттөн 2 мал көрсө болот, же 10 мүнөттөн 3 мал кылып көрсө болот. Абдан жакшы. Теманы өзгөртсөк, катаракта оорусун билебиз да, баарыбыз эле. Бул жаш курактын өтүшү менен пайда болчу оору, жаш улгайганда. Анан дал ушул оору тубаса да болушу мүмкүнбү? Болсо эмне себептен? Катаракта деген бул деген ошол кайра эле баягы хрусталик, чечекейдин патологиясы. Мунун 2 түрү бар. Тубаса жана кийин пайда болгон 2 түрү бар. Биринчи түрү тубасада бул деген жаш жаңы төрөлгөн ымыркайлардын миңдин бирөөсүндө кездешет. Анын себеби аял кош бойлуу кезинде чылым, жанагы алкоголь, банги заттарды колдонгондон, инфекциялык оорулар менен ооруп жүргөн болсо, дагы башка, допустим, травма болгон болсо, или ошол ата-энеде өздөрүндө да ошондой бар болсо, то есть тукум куйт. Ошол себептерден болот катаракта. Кийин пайда болгон түрү бул деген ар кайсы оорулардан
хронический оорулардан последствиялар болот да. Сахар, диабет, да башка щитовидная железанын патологияларынан кийин болот. Боор оорунундагы ошонун да последствиялары ошондой эми катаракта калып келет. Андан соң кийин пайда болгон түрүндө дагы туура эмес образ жизни алып келишти. Допустим, ошо жашап баягы эле чылым, алкоголь, баңгизат ошолорду колдонулгандан алып келет. Кээ бир дарылар дагы, дары-дармектер дагы алып келет. Мисалы, астма оорусунда колдонгон дарылар дагы ошол катаракта алып келишет. Демек, тубаса болуусу бул эненин дагы туура эмес аракетке баруусу, туура эмес азыктарды колдонуусуна да түздөн-түз байланыштуу экен да. Ошол тубаса катаракта оорусун дарылоого болобу? Жана кандай жолдор менен дарыланат? Тубасаныкы бизде медосмотр деп коет, плановый. Бала кичинекей туулгандан кийин 2 айында медосмотр өтүш керек. Ошондо окулист биз көрүп карап выявление кылабыз ошону. Анан баланы 2 айдын ичинде операция жасаш керек, если катаракта чыкса. Андан башка анын дарылоосу жок. Консервативный лечение жок, то есть это оперативный. Тубасада деле кийин пайда болгон түрүндө деле оперативный, то есть кийин пайда болгон түрүндө башкы стадияларында капли катарактан токтотуп турган жана витамин каплилер менен тамызып кармап турсак болот. Бирок ал полный лечениеге алып келбейт. Бара-бара все равно оперативный путем лечение болот. Биздин ата-энелер жаш ымыркайларды, жаш балдарды кичинекей кезинде кандай көзүндө көйгөй бар экенин билишпейт да, байкашпайт. Андан соң ошол күчөп кеткенден кийин аябай коркунучтуу болуп калат. Ошону күчөтпөй кандай белгилер менен байкаса болот ымыркай кезинен баштап? Кандай белгилери болот? Ымыркай кезинде көбүнчө часто встречающийся это дакриоцистит деген оору бар, косоглазия. То есть эң көбүнчө көзгө көргөн, ата-энеси байкай турган оорулар это ушулар. Ошолор менен келип сөзсүз түрдө көрсөтүш керек окулистке алып барып. Демек, ошол дакриоцистит деп оорун айтып калдыңыз. Ошол туурасында да кененирээк айтып өтсөңүз, айтып өтпөдүңүзбү? Аябай көп кездешүүчү оору, бизге көп кайрылат деп. Ошол туурасында да айтып өтсөңүз, эмнеден улам дагы ушул оору пайда болот жана кандай жолдор менен дарыланат? Дакриоцистит деген бул деген насослезной канал деп коет, то есть көз менен мурун ортосунда канал бар. Ошол бүтөлүп калгандан болот, то есть ал жака инфекциялар кирет ар кайсы. Через бала төрөлүп аткан кезде через родовые пути кирет инфекция. В основном себеби ошол. Анын проявление жашагат, кичинекей баланыкы чылпактайт, жаш постоянно көзүнө монтип пленкага сыяктуу болуп толуп турат көзүнө. Бир көздө же 2 көзүндө тең болушу мүмкүн. Анын лечение башында биз массаж жазып беребиз, массаж мазь менен, анан антибактериальный препарат жазып беребиз. Лечение алгандан кийин негизи жакшы болот көбүнчөсүчү. Эгерде жардам болбосо, анда кайрадан бизге кайрылышат, анан биз эмеге жөнөтөбүз. Как мини-операция болуп калат, то есть ошол насослезной каналды ачып промывание кылат. Демек, бул ооруну эч кандай операциясыз эле дарылап айыктырса болот да? Болот, обязательно, да. Көбүнчөсү ошентип массаж менен тамчылар тамса айыгат. А так болбой баратса, анда ошондойго жөнөтөбүз. А так в основном консервативный путем. Дагы кандай оорулар менен көп кайрылышат сиздерге? Көбүнчө биздики азыр осмотр детский болгон үчүн, кичинекей балдарды көргөндүктөн ошол миопия, гиперметропия деп коет, это кичинекей балдардыкы. То есть алар жакынды жакшы көрбөйт, алысты жакшыраак көрөт. Миопия ошонун баары, то есть жанагы эле смартфондун көйгөйлөрү, то есть ошондон кийин келген оорулар, косоглазия, то есть чалдыр, көзү чалдыр болгондордон
көбүнчө ошондой конъюнктивиттер көп, это сезонный оорулар. Вот в частности ошондой оорулар менен келет, кайрылат. Чалдыр оорусу дагы эмнеден улам пайда болот бул? Кийин бара өтүп анан убакыт өткөндөн кийин пайда болгонун байкап калам да. Эмнеден улам ошол? Бул деген кичинекей балдарда, ымыркайларда төрөлгөндө 6 айга чейин биз байкайбыз, карап турабыз, осмотр кылып. 6 айга чейин көзү кичине кыйшыйып турат, ал деген физиология кетет, это норма катары эсептелинет. Бирок все равно анда деле витаминдерди жазып беребиз, витамин жетишпестиктен ошол чалдыр калып калат. Витамин это D3 деген жана күнгө көп чыкпайт да, балдар үйдө болот в основном. Анан дагы башка көзгө кошумча витаминдер, омега 3 деген керектүү эме витаминдер, ошолор биз жазып беребиз. Анан аны албай койгондуктан, ичпей бербей койгондуктан балага ошол чалдыр калып калат, анан дальше ошо өсө берет. Негизи ушул чалдыр оорусун өз калыбына келтирүүгө болобу? Болот, ооба. Кандай жолдор менен? Балким көнүгүүлөр мененби, балким кайра эле биздики чалдырдын түрлөрү болот. Расходящие, то есть сыртка кеткен, анан сходящие, это ортого келген. Өзүнүн көнүгүүлөрү дагы бар. Анан деген консервативный путем, то есть препараттар менен, физиолечение, то есть полный эме болот да, комплексный болот лечение, физиолечение да кошулат. Коррекционный очки жазып беребиз, то есть это лечебный очки болот. Ал лечебный очкилер жазганда көбүнчөсү коркуп кетишет, ата-энелерчи очки тагынып калабы деп. Тагынат, анан кийин жакшы болгондон кийин кайра шештиребиз, то есть таккандан кийин келип турушат бизге контролго, 3 ай сайын келип турушат, биз текшерип карап турабыз. Анан жакшы болгонун байкасак, уже чечкиле деп. Ошол чалдыр оорусунун түрлөрүн айтып өтпөдүңүзбү? Ошолордун ичинен эң кооптусу кайсыл болуп саналат? Бирдей эле. Экөө тең бирдей, Сиз көнүгүү аркылуу дарыласа болот деп калдыңыз. Көрүүчүлөргө ошол көнүгүүдөн бир экөөнү болсо көргөзүп бербейли биргеликте? Эгер каршы болбосоңуз, Чалдырдыкы көнүгүүсү миопиянын көнүгүүсүнөн өзгөчөлөнүп турат. Аны бияка көрсөтүүнүн, наверное, кереги деле жок го. Миопияныкын кереги бар, анткени ал не только при ооруган моментте эмес, аны как профилактика деле биз деле кылып турсак болот. То есть көздү көп иштеткенден кийин, телефон карагандан кийин, китеп окугандан кийин, көпкө чейин жазгандан кийин деле жарым сааттан кийин, 40 мүнөттөн кийин ошол көнүгүүлөр жасап туруш керек да, анткени как профилактика. Аны немесе көрүүчүлөргө бир-эки көнүгүүнү көрсөтүп берсек, биргеликте. Это получается комплексное упражнение болуп калат. Бул эмнеге жардам берет? Бул деген көздүн мышцаларын эс алдырат. Эс алдырат, В основном функциясы ушундай. Келиңиз, кандай кылыш керек? Биринчи көздү жумабыз. Жумуп турабыз, 3-4 чейин санайбыз. Катуу жумабыз. 1, 2, 3, 4. Анан бат-баттан 6-7 жолу ирмейбиз көзүбүздү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Анан деген өйдө ылдый 4 жолу карайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Комплексно өйдө ылдый дегенде 1 деп санайбыз да. Анан кечиресиз. Анан влево-право то же самое 4 жолу жасайбыз. Келиңиз. 1, 2. Көзүбүз менен башыбызды жылдырбайбыз, только көзүбүз деле кыймылдайбыз. 1, 2, 3, 4. Абдан жакшы. Анан бул көнүгүүнү бүткөндөн кийин 3 манжабыз менен көзүбүздү басып турабыз. Көзүбүздү жумуп туруп басабыз. 3-4кө чейин санап туруп кое беребиз. Анан ушул көнүгүүнү комплекс баарын 5-6 жолу жасаш керек. Абдан жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул көнүгүүнү үй шартында өз балдарыңызга жасатып туруңуздарга кеңеш берем. Себеп дегенде бул көз ооруларынын алдын алууга абдан жакшы таасирин тийгизет десем болот. Буну көзүндө көйгөйү жоктор деле жасап турса жакшы болот да. Ооба, туура. Чтобы ошол көйгөйлөр келгенде лечение кылбай жүрүш үчүн профилактика катары жасап туруш керек. Азыркы учурда техниканын өнүккөн заман эмеспи?
көз дарылоого ар кандай техникалык каражаттар пайда болду дегендей, сиздердин жумушуңуздарда, өзүңүздөрдүн ишиңиздерде дагы кандай каражаттарды колдоносуздар? Техникалык деги эле өнүккөнбү деген суроо. Биздики деген негизи Кыргызстанда, Бишкекте оборудованиялар негизи келип калган, техника, то есть операциялар көзгө бүт жасалат өзүбүздө деле. Бирок көбүнчөсү частныйларда болуп калат. Мен өзүм приемду поликлиникада өткөргөн үчүн, то есть меники первичный осмотр болот. Анан эгерде хирургическое вмешательство керек болсо, анда мен перенаправляю ошол эмелерге, больницаларга, стационарный леченияга. Бизде первичный осмотрга керек болгон оборудование полный бар. Көзгө пайдалуу витаминдерди, үй шартындагы азык-түлүктөрдөн эмнелерди жөөгө сунуштайт элеңиз? Биринчиси бул балык. Анткени омега-3 керек көзгө. Савистан согу, то есть эметип туруп, согун чыгарып алып туруп, ошол да аябай жакшы пайдалуу. Жумуртканын сарысы жакшы болот, пайдалуу. Черника деген жер жемиш бар, бирок ал деген ягода. Ал бизде өспөйт, негизи редкий ягода болуп считается, поэтому ал деген как кошумча кетет да. Анан башка дагы эмелер, тиги жер жемиштер, овощи, фрукты. Ал эми бизде көрүүчүлөрдөн келген SMS билдирүү бар экен. Саламатсызбы? Сиздерди кайдан тапсам болот дейт. Чындыгында эле сиздерди кандай жол менен таап, адресиңизди, балким дарегиңизди айтып өтөсүз, кандай тапса болот сизди? Мен азырынча госполиклиника Фучкада, биринчи поликлиникада иштейм, биринчи ЦЦМде иштейм. Дагы дополнительно кошумча Денис Акбала деген частный клиника бар, 8-чи микрорайондо. Ошол жакта дагы иштейм. Көбүнчө сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңыз боюнча жаш ымыркайлар көп кездешеби көз оорусу менен, же болбосо бир аз жашы улураак балдарбы? Ымыркайлар көбүрөөк болот бизде. Кандай оорулар менен жана? Көбүрөөк көбүнчөсү биздики конъюнктивит деген оору бар. Бул деген сезонный болуп калат. Острый, но кээде хронический да болуп кете берет. Конъюнктивиттин да түрлөрү болот. Аллергический, вирусный, бактериальный болуп бөлүнөт. Аллергический көбүнчөсү бул жаз мезгилде, жайында, күзүндө көп болот аябай. Вирусныйлар тоже жаңы жаз башталганда башталат, анткени организмде витамин А болгондуктан конъюнктивиттер болот. Вирусный конъюнктивит бул жугуштуу формасы. Жугуштуу, демек. Эгерде үйдө бир бала, вирусный бала или бир киши вирусный конъюнктивит менен ооруп болсо, ал болсо өзүнө идиш аяктарын жана тиги предмет личной гигиены бөлүп коюш керек, өзүнчө колдонуш керек, анан контактты азайтыш керек. Абдан чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Бизде убакыт өз соңуна келип жетиптир. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анда сизге кыргыз элине болгон кеңештериңиз болсо, балким салам жолдойсузбу? Эркин микрофон демесе. Сиздерге да чоң рахмат, ушинтип жылуу тосуп алганыңыздар үчүн. Эми элге кааларым чын ден соолук, биринчиси как дарыгер катары деле көзүңөрдү коргогула, өз убагында дарыгерлерге барып көрүнүп тургула, өзүңөрчө самолечение менен үйдө заниматься этпегиле, анан жана көзгө көрсөткөн гимнастиканы жасап турсаңар, алдын ала эме болот да, тиги оору болбой, профилактика катары ошондук көздү карап туруш керек. Абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Кечирим сурайм. Ыраазычылык билдиребиз. Келип бергениңиз үчүн сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт да өз соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдөн кайрадан амандыкта жүз көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.